Биздин жомоктун аты Төрт шаары деп аталат. Жомоктун алдында дайыма автордун сөзү кетет. Автордун сөзүндө ушул бир чоң королевствода кыйроо болуп, ал шаардын королу көз жумуп кетип, ошол шаарга Жок, тынчтан алчы. Ошол шаарга корол тандоо иши жүргүзүлөт. Анда эмесе жомокко көңүл бурабыз. Илгери бир шаарда 5 бир тууган жашаган экен. Биринчиси Фокусинг, экинчиси Интерактинг, үчүнчүсү Ревиюинг, төртүнчүсү Секвенсинг, бешинчиси Трансформинг деген 5 бир тууган жашаган экен. Алардын биринчиси ушул Фөрс хандыгына король болуп, ортончу бир тууган шайланат. Ар бир туугандардын 3төн балдары болгон экен. Ар бир балдарынын мүнөздөрү ар башкача болгон. Биринчи баласына токтолсок, Фокусинг дайыма өзүнүн балдарына жекече көңүл буруп, жекече баалап, ишеним арттырып турган адам болгон. Анын 3 уулу менен ошол шаарды башкарып, көзөмөлдөп турган. Андан кийинки бир тууган болсо, бул Интерактинг. Ошол шаардын коопсуздук абалын, ошондой эле элине жагымдуу маанай түзүү менен элин башкарып турган. Бул дагы 3 уулунун жардамы менен шаарды башкарып турган. Андан кийинки шаарга король болуп шайланган Ревиюинг бир тууганы шаардын королу болгондуктан ар кандай кырдаалга ыкчам даярдык көрүп, иш-чараны башкарып, активдүү көзөмөлдөп, балдарына дагы тапшырма берип, ушул балдарынын жардамы менен шаарды бирдиктүү кармап турган. Андан кийинки бир тууганы болсо, бир туугандын милдети шаардагы жашоону жөнөкөйлөтүп, ыраттуулукка, орундуу иш алып баруу менен жыйынтык чыгарып турган. Бул ишке дагы анын балдары сөзсүз жардам берип, атасына колдоо көрсөтүп турган. Ошентип бир туугандардын эң кичүүсү Трансформинг болгондагы, бул бир тууган абдан калыс, чындыкты бетке айткан, иштерман, элинин оюн бир эле көз караш менен сезип турган адам болгон. Дайыма үзгүлтүксүз элдер менен иш алып барып турган. Ошентип бул 5 бир тууган Фөрс шаарын 15 баласы менен ынтымактуу башкарып турган. Бул шаар башында кыйраган шаар болсо дагы кийин өсүп өнгөн бай мамлекетке айланган.